Билесиңби, кээде жаштар долбоору ар бир келген суроолордун анонимдүүлүгүн сактап, тиешелүү адистерден бекер жооп алып берип келет. Редакциябызга келип түшкөн бул келиндин катында күйөөсүнүн тойдогу жоруктары тууралуу айтылат. Баленин баары тойдо башталат. Сырттан караган адамга бактылуу үй бүлө болуп көрүнүшүбүз мүмкүн. Ооба, мотурайган 3 баланын ата-энесибиз. Сүйлөшүп баш кошконбуз, турмушубуз жаман эмес. Биздин үйдө уруш болбосун десек, анда жолдошум экөөбүз карым-катнаштан чыгып той топурга барбашыбыз керек. Баленин баары ошол жактан башталат. Ресторандын босогосуну аттагандай эле Нурбекти жин урат. Үйдөгү камкор күйөөм мени унутуп, көздөрү ойноктоп, келген конокторду карай баштайт. Эмнени издеп жатканын жакшы билем. Кечээ бир досу үйлөнүп тоюна чакырды. Баргым келген жок. Бирок жалгыз жиберип койсом, ал келгиче ар нерсени ойлой берип акылыман тайып калаарымды жакшы билем. Балдарды сиңдиме таштадым. Салонго барып башыман бутума чейин жасандым. Фигурама төп келген көйнөк кийдим. Буркуратып атыр sevиндим. Күйөөм мени алып кеткени келгенде тааныбай калганын айтты. Ээрчишип жөнөдүк. Баса, мен 26, күйөөм 30да. Нурбектин жумушуна байланыштуу бир аз кечигип калдык. Барсак, коноктор бийлеп жатышыптыр. Күйөөм дароо аларга аралашып кетти. Дасторконго барып отуруп көз салып турдум. Күйөөм келиндин курбу кыздарына шампан куюп берди. Бирөөсүнүн көйнөгүн түздөдү, экинчисин жай бийге тартты. Антрак учурунда каткырып ошол кыздар менен флиртовать этип турду. Ар дайым ушундай. Ачуу менен жанына барсам, бир кыздын инстаграмын сурап жатыптыр. Чулкулдатып столго алып келип тамагыңды ич дедим. Ойто, эч нерсе болбогондой тамак ичип отурду. Бул эмне кылганың десем, эмнеси бар экен, жаман иш кылган жокмун деген жообу таң калтырат. Кадимки күндөрдө нормалдуу эле жүрөт. Мыкты ата, камкор күйөө дегендей. Жаш кыздарга маани бербейт, алар тарапты карап да койбойт. Ажырашкым келбейт, бирок бул кылганынан абдан чарчадым. Эмне кылсам болот? Урматтуу көрөрмандар, бул окурманыбызга кандай кеңеш берет элеңиз?